Арбаңыздар, Кыдырдарыган кыргыз жұртчылығы. Мен азыркылыгынан байыркылыгына биринчи токтолгум келип атат. Биринчи Манас атабыз Алтайдан Кошой атабызда ат башыга баталам деп келатканда, азыркы Кыргызстандын чегарасы боюнча Каркыра кеген тараптан ашып түшөт бересиңер. Ошондо Кызыл Кыяга келгенде көлдү көрүп, суктанып Манас атабыздын айткан жери бар. Айланасы чебекен, тегерете конгону кутманду кыргыз эл экен дейт. Карыга чейин чуксаң жердин асты кен экен дейт. Көзүн арткан душмандар көп болот. Касиеттүү жерге. Эгер мен ушу жерди жер десем, өйүз-бүйүз турушуп, мылтык атып, жаа тартып, былжылдашып урушуп, өпкө жарып, баш кесип, кан агызсам көлдү булгап албайын деген. Көлдүн Манастагы аталышы Керикөл деп аталат. А Манас атабыз ошол сулуулугуна, ыйыктыгына суктанып, негизи ыйык көл деп ат койгон. Ошол Манас атабыз ыйык сактап, Тулпарташ деген мазар бар. Ак куланын туягын керттирген кийинкиге болсун деп, белги болсун деп. Ошол мени ырдаган ырчылар уш жерден көп чыгат деген. Манасчын ырчы деп атаган. Ырамандын ырчылын оргону басып алганда көлдүн жээгинен кошуп алат. Ырамандын ырчылынан баштап бүтүн адамзатка ЮНЕСКОдан катталып аткан азыркы Манаска, Саякбайга чейинки жүздөгөн ырчыларды берген. Ыбырай Туманов, Карамолдо Орозов өңдү Залкар комузчуларды берген. Бүтүн дүйнөгө таанылган Көлөнебиз, Болот Миңжилкиев өңдөрчүларды берген. Балбай Баатыр баштаган баатырларды берген. Көлөнебиз Жетакени берген. Азыр биз ошонун барын ойлонбой туруп, дүйнөнүн көзү болгон көлдү, дүйнөнүн көзүн чукуп атабыз. Ошол Кызыл Омполду алдырса, кандай шамал кетип, жердин кыртышын жок кыларын билесиңер. Улан менен Санташтын шамалы кошулган жер Бостери Чолпонтанын тушу болот. Ошондон барып туруп, түпкө калың каар жайт. Жетегүздөн ары. А биз Кызыл Омполду жоготсок, ошо каар жайбы? Биз Манас атабыз ыйык сактап, уш жерди жердебейин, таласты чеп кылып, коргон кылайын, ош жерди конуш кылайын деп, көлдү булгап албайын деп, ыйык сактап кеткен көлдү эмне үчүн азыр Манастын душмандары казган атабы? Могу жерде зыяны жок деп аткандар, анда бар ош жерге жашабайсыңар. Зыяны жок болсо. А тетиги Кашсайдагы уран кенинин калдыгын жабыш үчүн канча миллион доллар керек? Ошол көлгө коркунуп кошулуп кетип коркунуч турбайбы? Ал тетиги башкасын айтпай эле коелу. Азыр Кумтөрдөгү алтын жээгине, жолдун жээгиндеги киши бою чаңды көрсөңөр, ошо чаң учуп мөңгүнүн баарын талкалап атат. Биосферный зона болгондон кийин биз азыр чалгындоого уруксат алып туруп казып аткан кишилер мыйзам алдында жооп бериш керек. Эмне үчүн уруксат чалгындоого алып туруп ал казып атышат? Ошон үчүн да жооп бериш керек. Эмне үчүн биз ошол көлүбүздү солутсак, элибизди орутсак, ким жооп берет? Ошол бабаларыбыздан калган бизге кыргыз маданиятына эмес, дүйнө маданиятына салым кошкон адамдардын тукумун жок кылганга, ошолордун мурасын Ысык көлдү сактайлы деп Калыгул атабыз айтып атат. Ысык көлдөн чыкпагыла деп айтып атат. Ошол мурастарды жок кылганга кимдин кандай акысы бар? Кимдин кандай көрө албастыгы бар? Биз сактайлы да. Өзүбүздүн бабаларыбыз ыйык туткан көлдү, ыйык туткан жерди сактайлы да. Ошол аркылуу силер бүт дүйнөнү ууланткан атасыңар. Чуу суусу аркылуу чүйдү Казакстанды, нарын суусу аркылуу бүтүн Азияга кетип атат. Кеткен атат. Ошону жел аркылуу элге тарап атат. Ошону биз жол бербейбиз. Биз Манасты ыйык туткан элбиз.
Biz Jetaken ıyık tutkan elbiz. Biz göldün kasiyetine sıyınıp gerek bolsa gölgö butubuzdu malbayız. Yüzübüzdü çaykayız. Biz bir minut жыйынтаңыз. Көп жазылдыңыздар. Biz ıyık göldü kolubuzdu salbay ata babalarыбыз. Жүзүн çaykap жараткандын берген белеги катары ıyık сактап келгенбиz. Ошон үчүн ıyık сактайлы. Бөөдө сатпайлы. Бар болуңуздар.